Саламатсыздарбы, Факт ТВ YouTube каналынын жалпы көрөрмандары, бүгүн сиздер менен Кыргыз мамлекетинде кандай күн, 3-март кандай күн болуп саналат? Ошону сиздер менен чогуу биз шаар тургундарынан сурамжылоо жүргүзөбүз. Анда эмесе биз менен чогуу болуңуздар. Кыска бир суроо берейин. Бүгүн Кыргыз мамлекетинде 3-март кандай күн болуп саналат? Бүгүн 3-март, желек күн. Канчанчы жылы кабыл алынган? Унутуп калдым. Сизге бир суроо. Бүгүн Кыргыз мамлекетинде кандай майрам, кандай күн? 3-март. 3-март? Ооба. Бүгүн 25 жыл Финка банк. Ассаламу алейкум байке. Бир суроо. Келиңиз. Бүгүн Кыргыз мамлекетинде 3-март кандай майрам? Билбейм деп элем. Билбейсизби? Саламатсыздарбы эже? Бир суроо. Ассаламу алейкум байке. Биз сизге бир суроо берели. Бүгүн Кыргыз мамлекетинде кандай майрам? 3-март. Бүгүн билбейт экен. Эртең 4-март калпак күнү. Саламатсызбы эже? Сизге бир суроо. Жеңил эле эже. Саламатсыздарбы? Сиздерге бир суроо. Бүгүн Кыргыз мамлекетинде кандай күн 3-март? 3-март неме? Желек күнү. Кыргызстан желегин кабыл алган күнү. Канчанчы жылы кабыл алынган? 91-жылы. 92. 92. Андагы белгилер эмненин түшүндүрөт, чагылдырат? Желектеги? Ооба. Желектеги Кыргызстандын немен боз үйдүн түндүгү. Анан кеткен нурлар. Мындай караганда кыркууну түшүндүрөт. Анан кийин негизи күндүн Чоң рахмат. күндүн көрүнүшү. Ассаламу алейкум байке. Жо багам Бир суроо. жо дека мам эмесе Баарыбызга тиешелүү байке. дека алсам бизге болбойт. Кыргызстандын ар бир атуулу билиш керек. Түшүнүп атам дека ал. Ассаламу алейкум байкелер. Бир суроо берели. Бир суроо кыскача. Бүгүн Кыргыз мамлекетинде 3-март кандай күн? Туунун күнү. Тоонун күнү. Туу канчанчы жылы кабыл алынган? 1993-жылы болуш керек болмок. Же 92-жылы. Андагы белгилер эмнени чагылдырат? Кандай белгилер? Күндүкү эмне эле? Өңү кызыл. Саламатсыздарбы? Бир суроо берели, бир суроо. Бир суроо эже. Кыска. Саламатсыздарбы? Бир суроо берели. Суроо сизге. Бүгүн Кыргызстанда 3-март кандай майрам? Кандай күн 3-март? Ой, пожалуйста, бербей эле койгулачы. Ар бир кыргыз атуулу билиш керек мындай эле. Бүгүн кандай күн 3-март? Билбейт экенмин. Саламатсыз. Сиздерге бир суроо берели. Бүгүн Кыргыз мамлекетинде 3-март кандай күн, кандай майрам? 3-март Кыргыз Республикасынын желегин кабыл алынган күнү да. Бүгүн ошо туу күнү менен жалпы кыргыз элине куттуктайбыз. Биздин желегибиз дүйнө жүзүндө желбиреп турушун каалайбыз. Канчанчы жылы кабыл алынган? 92 жылы 3-мартта. Андагы белгилер эмнени чагылдырат? Кандай белгилер бар? Ал жерде ошо түндүк ортосунда анан 41 жанагы 41 уруунун эмеси да күндүн элесин берип турган. Рахмат байке. Рахмат. Саламатсызбы эже? Бир суроо берели. Кыска эже. Бүгүн биз Кыргыз Республикасынын туу күнү. Биз азыр Октябрь балет театрында чоң көпчүлүктүн арасында Челек. кана эмесе кыздар. Ошол жерде сахнада ар бирибиз желектерди көтөрүп, биздин желектерибиз, биздин туубузду, Кыргызстандын туусу чыгып, ушундай патриоттук сезимдер менен биз залда отургандар патриоттук сезимдер менен биздин сыймыгыбыздын, биздин туубуздун мындай желеп турганы, желбиреп турганы биз аябай сүйүндүк. Ортосунан турдук. Баарыбыз ушундай деп. Улут мамлекеттик сүрөттө берсеңиз. Бар билет бар. Ошону сүрөттө берсеңиз, көпчүлүк билбейт экен да.
андай эмес. Баардыгы билет, биз сыймыктанабыз. Ошол болот. Бул кандай болсун керек? Ошону эле айтып берип коебуз. Нурлар турабы? Бүт аскерлерде иштеген адам катары адам катары биздин кыргыз туусун биздин улуттук гвардиянын жоокерлери кайтарып турушат. Ошондуктан ушу туу болгон үчүн мамлекетибиз бар. Ошондуктан тууга сыйынып турушубуз керек. Туу абдан керек. Көпчүлүк ошол мамлекеттерде туусу жок, өзүнүн символика, өзүнүн дини жок. Кээ бир мамлекеттерде миллиондогон эли бар адамдар, баягы туусу жок, өзүнүн тили жоктор бар. Бирок кыргыз мамлекетинде 6 миллиондон бир аз ашсак дагы өзүбүздүн туубуз бар, өзүбүздүн символика, өзүбүздүн кийим, өзүбүздүн баягы элибиз,